Бул жак кафе на Большая Ордынке дейт. Бул жер мынакей азыр көрөлү. Урматтуу Москвадагы мекендештер, кечээ мен интернеттен көрүп калдым эле, ушул биздин бир мекендештер ушул посольствонун бир бөлүгүн алышып, бирөөлөр бизнес кылышып атыптыр, акчага сүрөткө тартып иштешип атыптыр деген маалыматты окуп калып, бүгүн ушул жерден өтүп баратып өзүм көрүп, билип тактай кетейин деп кайрылып калдым. Бул жерде ошол активисттердин сунушу менен ушул эки жигит азыркы күндө 100 рубльдан фотого биздин мекендештерди тартып берип атыптыр. Себеби өзүңүздөр билгендей, бул жерде фото кызматы жакынкы жерде 300 рубльдан тартат экен. Анан бул активисттердин сунушу демилгеси менен бул жигиттер ушул жерди 100 рубльдан тартышып атыптыр. Бул жерде ушул дип сервистин макулдугу менен алышыптыр. Бул ушул жакындагы шайлоо, президенттик шайлоо бүткөнгө чейин гана колдонуп отурушат экен бул жерде. 300 рубльдан тарткан сүрөттү 100 рубльдан ушул жигиттер жардам катары кылып беришип атыптыр. Бекер кылайыл деген сунуш болгон экен, бирок бул өзүңүздөр билгендей расходтору бар. Техникалык расходтор бар. Да, эмне расходторуңар бар? Краска, бумага расход кетет. Бумага копия кылабыз, ошолорго расход кетет. Болду ошолор. Электричество, ошо неме гана өзүбүз деле бекер иштеп беребиз, эми ошолордун немесинен неме болду. 100 рубль расходуңар үчүн эле. Расход жолго, тамак ашыбызга, ошолорго эле кетет. Болбосо бекер деле чыгарып берет элек, эгер неме болуп калса. Просто биз красканы деле неме кылат экенбиз да. Силер канчасына чейин иштейсиңер ошондо бул жерде? Биз 29-на чейин иштейбиз. Декабрдын, Декабрдын 29-на чейин. Мына урматтуу мекендештер, мен өзүм атайын көрүп кетейин, билип кетейин деп кайрылып көрүп атам. Эми 300 рубльдан сүрөткө түшүп, консулдук каттоодон өтүп, документтерди бүтүргөнгө караганда 100 рубль жаман эмес. Ошон үчүн бул жигиттерге дагы рахмат, ошол демилге көтөрүп чыккан активисттерге да рахмат. Ушул жакшы жагыбызды бири-бирибизге көргүзүп, жакшы жагыбызды тааныталы, ушундай пайдалуу иш кылып аткан жигиттерге колдоо көрсөтөлү. Жаман сөз айткандан көрө туугандар. Ишенбесеңиздер өзүңүздөр келип, мына 100 рубльдан сүрөткө түшүп, элчиликтин жанында эле. Адреси кандай бул жер? Большая Ордынка, 62, корпус 1. 62 корпус 1. Мына ушул жерден 29 декабрга чейин келип, сүрөткө түшүп, иштериңиздерди бүтүрүп кетсеңиздер болот. Посольствого кирип, консулдукчага кирип бараткан жактагы бурчтагы кафенин кире беришинде да бул жигиттер отурган жери. Ушул жерден тапсаңыздар болот, мынакей сыртында көрсөтүп коеюн. Рахмат жигиттер, ишиңерге ийгилик, азаматсыңар. Мына туугандар, ушу маалыматты бөлүшүп жеткирип коюңуздар. Убактылуу иштеп аткан жигиттерге ыраазычылык билдирип койсок болот, наоборот.